Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 30 адыр тарапта жайгашкан жаңы Кызыл Суу деген айылдан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Жери 30 сотук экен. Анан 30 сотукта үй, жанында болсо чоң даяр мал сарайы дагы бар экен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул мен турган жерге келиш үчүн сиздер туугандар шаар тараптан келген болсоңуздар 30 адырдын центрине келесиздер. 30 адырдын центринен Куршатты көздөй бул жака бир аз эле жүргөнүңүздөрдө ушул чоң жолдун оң тарабында мына Лангар деген аялдаманы магазинди көрөсүздөр. Ушул магазиндин бет маңдайындагы Кайрагач айылына кирип түз жүрүп барсаңыздар туугандар, Шералы айылы болот. Шералы айылынан өткөнүңүздөрдө жаңы Кызыл Суу болуп калат экен туугандар. Ошол айылдын кире беришинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан ал үйгө туугандар сиздер Кара Суу тараптан дагы кирип барсаңыздар болот. Кара Суудагы жанагы Курбан Кара деген айылды билесиздерби? Ошол айыл менен дагы жанагы сатыла турган үйгө же болбосо жаңы Кызыл Суу айылына барып турсаңыздар дагы болот экен. Эгерде сиздердин шаарда квартираңыздар болсо, же жеңил автоунааңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Мындайча айтканда алмашуу жолдору бар. Квартираңыздар болсо, же жеңил автоунааңыздар болсо, чалып ээси менен сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Сатыла турган жер үйүбүздүн чек арасы 30 соток. Мына ушул жерден башталат. Мына ошол Пескалов собордун аягына чейин болуп калат. 4 тарабы тең тосулган. Пескалов собору менен бул жакта болсо биринчи воротасы, мына жакта экинчи воротасы бар туугандар. Эми ал жакта үйдүн артында чоң мал сарайы бар экен. Себеп дегенде ошол мал сарайга дагы өзүнчө бир ворота керек билесиздер. Бул жакта болсо экинчи воротасы. Мал, уй, кой, чөп же да бир башка нерселерди алып келип калган болсоңуздар, ушул ворота менен үйдүн арты менен түз кирип мал сарайга барсаңыздар болот туугандар. Жери 30 сотук туугандар. Бул үйдүн өзүнүн кызыл китеби бар экен. Нар жагындагы чоң мал сарайдын анын дагы өзүнүн дагы кызыл китеби бар экен туугандар. Азыр мага ээси түшүндүрүп берди. Воротаны ачып киресиздер, жери ушундай кеңири туугандар. Нар жакта экинчи воротасы бар. Үйдүн арты менен мал сарайга өтүп кетесиздер. Жери негизинен тегиз. Чек арасы нар жака чейин болуп калат. Жар турат. Ошол жака чейин азыр көргөзүп берем. Тосулган бүт бардыгы. Бул жакта болсо 4 бөлмөгө ылайыкталып салынган фундаменти бар экен. Көрүп атасыздар, өтө бийик болгон. Кийин ылдый тарабын подвал кылып, өйдө тарабын 1 кабат же 2 кабаттуу үй кылып салып алсаңыздар болот. Бирок бул жакта 3 бөлмөдөн турган даяр үйү дагы бар экен. Узун турасы 6,80ге 14,80. Бышык кирпич менен тургузулган сейсмофобик колонналар бүт бардыгы орнотулган, өтө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири деп азыр мага ээси түшүндүрүп берди туугандар. Крышалар жабылган, черный потолок болгон. Азыр биринчи ушу үйүн көргөзүп берейин. Анан условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде алгын суу бар, таза суу бар, свет дагы бар туугандар. Мына эң жакшы жери ушундай үйдүн алды коросу чашка болгон. Бул болсо жанагы фундаменти туугандар, өтө бийик экен. 4 бөлмөгө ылайыкталып салынган. Анан мына фундаменттер дагы жарга чейин коюлган туугандар. Азыр көргөзүп берем. Кийин ал жакта времянка же да бир башка нерсе алып салсаңыздар болот. Мына эшиктин алды ушундай тепкичтер куюлуп, бүт бардыгы жасалган. Мына бирок эшикти ачып үйдүн ичине киресиздер. Киргениңиздерде чоң коридору, асты пол жаач, ремонттору жакшы, тапчаны. Бул жагы тапчан экен. Бул жагы болсо биринчи бөлмөсү. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калтырылат, мындай микроволновка, идиш аяктарды алып кетет экен туугандар. Так көп эле буюм тайымдар сиздерге калтырылат. Диван, стол, кухонный эмерек, бүт бардыгы бар экен. Ал жагы печкасы, үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот, вытяжкасы бар. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Ремонтторун байкап атасыздар туугандар. Сонун экен. Лично мага жакты, мындай өтө эле мындай жаркырап эмес, мындай просторный, сонун экен. Келесиздер, эч жерин эч нерсе кылбай жашай бересиздер туугандар. Айнек терезелер пластик. Мына бирок эшик бар экен. Ачып кирсеңиздер, бул жагы 3-чү бөлмөсү. Потолоктору гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Айнек терезелер пластик, асты пол жаач. Жалпысынан 3 бөлмө, анан мына верандасына кошкондо 4 бөлмө болуп калат экен туугандар. Узун турасы 6,80ге 14,80. Өтө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Бул үйдүн салынганына 10 жыл болуптур. Бышык кирпич менен тургузулган, сейсмофобик колонналар бүт бардыгы орнотулган.
өтө жакшы качествода салганмын деп ээси мага түшүндүрүп берди. Эми шартка байланыштуу бул үй бош турат экен туугандар, ошол себептен гана сатка коюптур. Мына ушундай жери 30 соток. Анан условияларын айттым. Суу бар, агын суу, таза суу бар, свет бар туугандар. Так, бул жагы болсо навес, мынакей. Өтө сонун, узун турасы 15ге 4. Крышаларына шифер менен жабылыптыр. Лампочкалар орнотулган. Бул жагы болсо протостар, тапчана. Бул жагын 3 очок, самор жасап алсаңыздар болот. Варианттар өтө көп. Бул жагы дагы бир отун гана кылып алсаңыздар болот. Бул жагы болсо душ, мынакей. Бул жагы душ болуп калат. Мына жака суу дагы чыгып кетет, сылыктары даяр. Так. Мына ушундай туугандар, жери өтө кеңир экен. Бул жактагы фундаменттерин дагы көргөзүп коюйн, зерикпей. Анан туугандар, албетте өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Мына жагы сыртка ачаткан окшойт. Анан байкап атасыздарбы, мына ушундай фундаменттер до конца куюлган туугандар. Бул жерде ээси айтып атат, кийин времянка же дагы бир башка нерселерди узун кылып салып алсаңыздар болот. Чек арасы ушул фундаменттин бери жагы. Анан туугандар, бул жерде пустой эле 8 соток жердин баасы 1 миллион сом экен. Мына наркы өтө пустой 8 соток сатылат экен. Ал 1 миллион экен туугандар болушу. Андыктан ушул информацияны дагы эске алып коюңуздар. Мына мен жана айткан 4 бөлмөдөн турган чоң фундаменти, бул жака чоң кылып үй салып алсаңыздар болот. Өтө сонун экен. Бул болсо жанагы үй туугандар, мына жакындатып көргөзүп коюн, негизинен жакшы. Мына тепкичтерин дагы көрүп атасыздарбы? Ушул жерден чыгып түшө турган тепкичтерди атайын жасап коюптур. Ээси мага түшүндүрүп берди. Кийин мурун уста салганда дагы өзүм дагы ушул жерде усталарга жагандашып, карап иштегенмин дейт. Бүт бардыгы жакшы качествода болгон дейт туугандар. Мына ушундай. Так. Азыр чек арасын түшүндүрдүм. Мына фундаменттер до конца кеткен. Чек арасы мына жар турат го могул жерде. Ошонун бери жагы болуп калат. Нар жагы жайып, кийин уй, кой, жылкы, эчки багып, кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот. Себептен бул жерде чөп бар, кеңири. Нар жагы жайыт да. Анан суу деле бар экен. Агын суу дагы, таза суу дагы бар. Жана көчөнүн боюнан шаркырап, агын суу дагы агып атат туугандар. Андыктан эч камсынабай алсаңыздар болот. Так. Азыр ал жагын көргөзүп берип коюн, зерикпей. Мынакей. Бул жак болсо үйдүн алды, коросу. Анан мына үйдүн артын деле көргөзүп коюн сиздерге. Кийин мал сарайга ушул жактан дагы кирип чыгып турсаңыздар болот туугандар. Мал жакта өзүнүн воротасы бар, мында кирип машинаңыздар менен кирип чыгып турасыздар. Эми туугандар, түшүнөсүздөр, мындай аягына чейин жакшына көргөзүп бериш керек, себептен алыста жүргөндөр бар, келип көрө албайт. Видеонун бүт бардыгын көрүп, анан баасын келиш үчүн атайын келгендер дагы бар. Ошон үчүн мен дайыма зерикпей аягына чейин көргөзөм. Мына бул мал сарай узун турасы 20га 20 деди. Мына ушундай даяр экен, крышалары жабылган. Кийин бука, жылкы, мал багып, кошумча бизнес кылсаңыздар болот. Чек арасы мына жардын бери жагы ушундай. Эми туугандар, барыңыздарды кызыктырган ушул жери 30 соток болгон үйдүн, фундаменттин, мал сарайдын баасын айтайын. Бардыгы чогуу, бирок мал сарай менен үйдүн өзүнүн отдельно кызыл китеби бар экен. Эки кызыл китеби болуп калат экен ушундай туугандар. Жаман ысык экен бул жак. Так, эми баасын айтайын туугандар. Баасы болсо 10 миллион сомго бааланды. Бул жерде ээси сом менен айтат экен. 10 миллион сом. Анан ээси айтып атат, эгерде реальный ала турган адам болсо, келсе, сүйлөшсө, мен дагы жакшы түшүрүп берем деп атат. Обмен вариант жолдорун эми туугандар ээсине чалып өзүңүздөр айтып сүйлөшүп көрөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Мектеп, бала бакча, мечит бардыгы ушул айылда бар. Кааласаңыздар, мына жактагы жол менен Кара Суу базарына барсаңыздар болот. Же Ош Өзгөн жолуна чыгып кетсеңиздер болот. Эки жолу бар экен. Мектеп, бала бакча, мечит бардыгы ушул айылда бар. Пешком эле барып келе берет деп азыр ээси мага түшүндүрүп берди. Барыңыздарга ийгилик. 10 миллион сом өтө жакшы кеми
дагы болот экен.